Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу багбандар. Бүгүн 12 апрель 2023 жыл. Бүгүн космонавтика күнү. Андыктан майрамыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул майрамды Союз убагында билим алгандар жакшы майрамдашы элек. Бүгүн тарта турган тасмабыз, эсиңиздерде болсо, биз 9 март 2023 жылы туура бир ай мурун ошол жерге бүлдүркөн, ежевика, малинанын Белоруссиядан алып келген сортторун олтургузганбыз. Арадан мынакей бир айдан ашык убакыт өттү. Ошондо айтты элем, ошол кандай өнүп атат отургузган көчөттөр айтып турабыз деп. Убада бергендей видео тартайлы деп чечтик. Себеп дегенде көпчүлүк дыйкандар ошолдай көчөттөрдү алып тиксек кандай болот, өсөбү, өспөйбү? Себеби бул көчөттөр салыштырмалуу кымбат баада келип атат. Андыктан ошол өзүмдүн тажрыйбамда сиздер менен бөлүшүп турайын деп чечтим, туугандар. Алгач мен бул жерге эмне көчөттөр тиккем, ошол тууралуу айтып берсем, анан ошол көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү кандай болуп жатат, ошол тууралуу чогуу көрөбүз. Андыктан биздин каналдан чыкпай көрүп туруңуздар, катталыңыздар, лайк басып, кеп кеңеш, сын пикирлериңизди жазыңыздар. Алгач мен ар бир нерсени жазып койгонду жакшы көрөм. Мына бул схемасы ушул кандай болуп отургузулган. Мынакей бул жагы 14 метр огороддун тигилген жери. Биягы дагы 14 метр жерге квадрат болуп тигилген да. Биринчи ошо Natchez деген ежевика, Prime Art Freedom деген көчөт, бул да ежевика, Loch Ness деген көчөт, Pshekhiba деген бул малина, бул жерде Polka, Palana деген көчөттөр. 9 март 2023 жылы тиккенбиз. Байкасаңыздар, могу эки жөөк бош. Буларга кийин тиккенбиз. Булар тууралуу да айтып берем. Демек, мынакей ошондо Natchez'тен 15 даана алып келип тиккенбиз. Ремонтантный дейт. Prime Art Freedom'дан 15 даана алып келип тиккенбиз. Loch Ness ранний деп 15 туг алып келип тиккенбиз, 15 даана. Pshekhibaдан 15 даана. Polka Palaнадан 50-50дөн, бирок биз 28-ин тиккенбиз. Калганын мен агама, байкеме жөнөткөм. Эми ошолордун өнүмдүүлүгү боюнча мен мындай сереп кылып аттым. Мынакей монтип жазып койгонду баарыңыздарга сунуштайм. Бул анализ жүргүзгөнгө абдан пайдалуу. Демек, 29 март күнү 20 күндөн кийинки өсүш кандай болгон? Natchez'тен 14төн 8 өнгөн. Prime Art Freedom'дан 15тен 6 өнгөн. Loch Ness'тен 13төн 11 өнгөн. Pshekhibaдан 15тен бирөө өнүптүр. Анан дагы 4 деп кошкон экен, дагы 4 кош. Жалпысы 5 өнгөн экен. Polka болсо 28ден 25. Palaнадан 28ден 28 өнгөн экен. Албетте бул көрүп алып, мен да абдан ойлонуп, сарсанаа болуп, эмнеге мындай болду? Себеп деген бул көчөттөрдү кымбат алган көчөттөр болчу. Эң эле арзандар Polka Palanаны 50 сомдон алганбыз. Мен ошо алган кишиге дагы телефон чалып, бул кандай болуп калды? 20 күн өтүп кетти. Мондай болуп атат деп, мен Беловодскийде Расул деген мырзадан алгам. Ал айтты эле, бираз күтө тургула, сабыр кылгыла. Өнөт булар, ошол кеч ойгонот деп. Polka Palana болсо жакшы, булар бат эле өнүп кетти да. Анан мына бүгүн
12 aprel 2023 yılı mınakey. Bugün dağı көрейін деп bir sıra karap çıktım. Anan önümü münday oldu mınakey. 14'ten уже 12 sönüp kalıptır. Bu yerde 14'ten 8 önse, 14'ten 12 önüp atat. Daha 4 köçöt önüptür. Prime Art Freedom'dan 15'ten 8 önüptür. Bu yerde 15'ten 6 önüp atat. Loch Ness'ten 13'ten 11 önüptür. Berde 13'ten 11 oşol boydan eken. Pşehiba 15'ten 11 dep önmügün eken. Al uakta 15'ten 5 öyle önüp atat. Polka'dan 28'den 27. Bu yerde 28'den 25 daha ilk köçötten gün eken. Palana 28-28, bu yerde 28-28. Demek, tuğanlar, bunu men aytayın degenim, бұл көчөттөр көпчүлүгү өзгөчө могул ежевика, кыргызча бүлдүркөн дейбизби? Булар кеч өнөт экен. Мен могул айтып жаткан ежевикалардын айрымдары мен өндүдө эсептеп атам, кичинекей бүчүр ачып атат да ушу кезде. Бир айдан ашкан убакытта. Кээ бирлер жалбырак байлап калды, кээ бирлер бүчүр ачып атат. Азыр мен тасмадан көрсөтөм. Анан сөзүбүздү улантабыз, туугандар. Мынакей. Бул жерге тиккенбиз биз. Тиккен аралыктары боюнча айта турган болсок, жөөк аралыгын могул бүлдүркөндөр экен 2 метрден кылганбыз биз. Себептен булардын бойлору 2 метрге чейин өсөт. Буларга шпалер байланат. Анан арасына кирип чыкканга, тергенге, буларды тазалаганга жеңил болсун деп. Ал эми көчөт аралыгын 1 метрден кылганбыз. Мынакей. Эң биринчи азыр мен кагазды колума алып алайын. Мен атайын мындай үзбөй тартып атам, баягы монтаж кылып коюптур деп. Айтпасын деп. Так. Мынакей Natchez деген мынакей көчөт. Мынакей. Мондай болуп жалбырак ачып атат мынакей. Бул ежевиканын Natchez дегени. Мону курап калды, өлдү го десем, мынакей бүгүн могу капталынан көрдүңүздөрбү? Мондай көчөт чыгып атат. Бүчүр чыгып атат. Мынакей могул. Муну мисалы үчүн мен өлдү дегем, бүгүн камерадан канчалык деңгээлде көрүнөт, мынакей. Көрүңүздөрбү бу жерде? Кичинекей бүчүр ачыптыр. Мен муну өндү деп эсептеп атам. Кийинкиси о суум ашып баратат, туугандар. Азыр мен суумду өчүрөй, биротоло тарта кетейин. Бул 1 тонналык стерна. Сууну могул кудуктан, колонкадан толтурабыз. Жаап коеюн. Мынакей. Ушундай шланга менен эле туугандар. Ондай кылып толтуруп коебуз. Ушудан суу алып чыгарып атабыз. 1 тонна ичине батат экен. Мунун жакшы жери суу жылуу турат ичинде күндүн нуруна. Экинчиден, буюрса бул жерде тамчылатып сугаруу боюнча планыбыз бар. Азырынча мындай эле шланга менен өтүп атабыз. Басым болсун деп мондай бийиктикке коюп койдук. Бул тууралуу өзүнчө айтып берем. Так, улантып тартсак. Мынакей, могул жерден улантыкпы. Мына мондай кичинекей бүчүр чыгып атат. Мынакей бүчүр чыгып атат. Жакшылары мынакей мондай болуп өнүп калды. Мисалы үчүн могул ойгонгон жок. Мустай болуп туруп, бирок
өнүп кетет деген үмүттө туруп атабыз. Моундай болуп мынакей бүчүр ачып калып атат. Мынакей жаңы койгондор мынакей. Бул болсо такыр эле курап калды го десем, мынакей могу жерде түйүнөн чыгып атат. Мынакей жакшы өнгөндөр болсо мына моундай болуп уже чоңоюп калды. Бул Natchez. Кийинки Primark Freedom деген мынакей. Жакшы өнгөндөрү мына моундай болуп калды, уже чоң жалбырак ачып. Могул болсо эч кыймыл жок, курап калдыбы, жөнөбү билбейм. Мынакей. Мынакей. Туугандар. Могул болсо уктап жатат. Бирок кармасам мындай курагандай эмес сабагы. Мынакей. Мынакей түйүнөн чыгып атат. Мынакей. Бул болсо мынакей муну байкабай калган экен туугандар. Мынакей көрдүңүздөрбү? Тамырдан чыгып муну курап калды деген. Демек биздики Primark Freedom деген 15тен 8 деп 15тен 9 болот. Мен муну жана курап калды деп кеткем. Мынакей. Мына. Так, кийинкиси болсо кийинки көчөт Loch Ness деген көчөт. Loch Ness могул курап турат. Мына моундай көчөттөр. Loch Ness эми бул мен алган мырза өзүнүн огородунан бул жерге адаптация болуп калган көчөттү алгам да. Мынакей бутактарынан. Бул Loch Ness деген. Интернеттен көрүп абдан жактырып алды элем мынакей. Буюрса жакшы. 13төн 11 өнүп атат. Кийинки көчөттөр Pshehiba деген көчөт. Pshehibаны ошол аябай мен кооптонгонум абдан өнүм аз болуп аткан мынакей. Монтип капталларынан бүгүн карасам капталларынан моундай. Так, мына көрөсүздарбы? Көчөттөр чыгып 11 көчөт өнүптүр туугандар. Бул мен үчүн жакшы жаңылык мынакей капталларынан. Абдан кеч ойгонот экен бул көчөттөр. Мынакей. Кийинки көчөттөр бул Polka Polana деген көчөттөр. Булар абдан живучий экен. Буларды мындай эле тартып коёюн мынакей. Булар ширше эле болгон. 100%. 100% өнүп атат мынакей. Мынакей бул капталларында чыгып атат бүгүн карасам. Так, мынакей. Көрөсүздарбы? Мынакей. 100% өнүп атат. Кийинки Polana деген көчөт дагы. Мынакей жалбырактары. Бажырайып. Жакшы. 100% өнүп атат туугандар. Ал эми башында айткан ошол эки жүйөк бош калган жерге мен моундай жабык корневой система дагы көчөттөрдү алып келип тиккем. Булар ежевика моундай. Небеса могут подождать деген Инверто деген садовый центрден алганбыз Бишкекте Баха көчөсүнөн. Так, мынакей 5 дана. Columbia гигант дейт. Будан дагы 5 дана экен. Жок. О, 5 дана. Анан бул малина болчу. Maravilla деген. Будан 2 дана алып тиккенбиз. Буларды өнүмү тууралуу айта турган болсок, өнгөнү өнүп атат, бирок мындай жакшы өсүш бере албай атат. Жерге баягы адаптация болуп атат окшойт.
Анын үстүндө биз алып келип тиккенден кийин баягы күн да сулук болуп атты. Мондай банкалар менен түнкүсүн үстүн жаап аттык. Үшүк уруп кетпесин деп. Бирок өсүп атат. Өсүп атат, бирок абдан жай. Булар баягы теплицада, күнөсканада каймак май жеп чоңойгон баладай болуп багылган да, анан могу жерге келип бир аз ошол көнө албай кыйналышып атат окшойт. Бүйүрү сөнүп кетет. Байкасаңыздар, могул эки жөөктө чөп жок. Муну мен чөптү эме кылдым. Ото чөпкө каршы дары сепкем. Ал эми могул жөөктөр чөп бар. Мен муну көрөйүн деп атам, салыштырып эми. Буларды бир кетмендеп көрөбүз. Кайсысы ыңгайлуу болсо ошону өтөбүз. Азыр Мараюла дегенде көчөт 2 дана алганбыз. Ал абдан жакшы өсүп атат. Аны да көрсөтөм. Кыскартып айтканда, туугандар, бир аз видеом узак болсо кечирип коюңуздар. Алып тигиңиздер. Өнүмдүүлүгү буйруса жакшы болот экен. Болгону сугарып караш керек. Эми түшүмү боюнча быйыл эми түшүм бере албайт булар. Эмки жылы берсе, анан түшүмү тууралуу дагы айтабыз. Андыктан ошол сондан сапатка өтүңүздөр, урматтуу дыйкандар. Мен бул жерде 1,5 реклама кылайын деген ой жок. Буларды мен тааныбайм, бул кишилерди сатып алгам. Башында менде дагы баягы алып келип тиккенден кийин өнбөй атса нааразычылык болду эле. Мына бүгүн жакшы. Эми буйрса түшүмүн жесек, анан ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошо алып келип сатып аткан адамдарга тамчылатып сугарабыз буйруса. Азырынча монтип сугарып атабыз. Эч кандай дары-дармек берген жокпуз. Болгондой эле айтып атабыз, туугандар. Андыктан кайрадан эфир аркылуу жолукканча, туугандар, сак саламатта болуңуздар. Ийгилик каалайм барыңыздарга.